Allah Taalaga çeksiz şükürler bolsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga salam salavatlar bolsun. Bugünkü bizim sabagыбыз Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den elçiligine baylanıştуу hukuk jana adeptir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga baylanıştуу kanday adep var? Peygamberimiz menen adeptүү boluş kerekpiz. Allah Taala menen adeptүү boluş kerekpiz. Adam menen adeptүү boluş kerek. Oşol adepke baylanıştуу bol kitepçe. Adap деген söz özü Arap tilinden Kırgızçaga kotorgonda çakırуу деген маанини туюнтат. Özgөнү çakırуу. Tактап айтканда адептүү адам ар бир жердин адебин билген. Адам өзгөлөрдүн падышасы болгон жүрөктү өзүнө чакырып турат деген сөз да. Адептүү адам кимге жакпайт? Тура кичипейил болсо, өзүн алып жүрүүнү билген болсо, алымдар айткандай, биздин алдыбыздагы эң чоң адептердин бири ушул сөз эле, ар бир адам өз ордуну билсин депчи. Өз даражасын билсин деп. Бүгүнкү күндөгү өтө биз сууга бир муктаж болуп тургандай, муктаж болуп турган маселелердин бири да адеп. Адептүүлүк жок, адеп жоготуп койдук. Улууларды урматтоо деген, кичүүнү ызаттоо деген жөн эле адамдардын мамилесинде. Башка нерсени айтпай эле турайлы. Дааратканага кирүү адеп такыр эле унутулду. Тамак бышыруу адептери унутулду. Кабырга барып аласың, кандай адеп бар, эмне кылыш керек түшүнбөйсүң. Мешитке кирип келесиң, кандай адептер менен даарат аласың, кандай адеп сүннөттөр бар билбейбиз. Намазда кандай адеп сүннөттөр бар билбейбиз. Парздарды го акырын аткарып атабыз, бирок адептен жашообуз алыстап кетип атат да. Ошол адеп туурасында иншалла Кудайым буйрса сабактарды өтүп турабыз. Алхамдулилlah, Аллах Таала күнөөбүздүн көптүгүнө, билимибиздин аздыгына карабастан ошол бул китепти которгонго, жазганга Аллах Таала мүмкүнчүлүк берди. Этика энциклопедиясы деп мурда эле бул сабакты баштагам. Өзү Абу Бакр бин Мустафа деген киши бул китепти жазган. Абу Бакр бин Мустафа деген шейх, Алла өмүрүнө береке берсин, Индияда жазган да. Биз ошол жакта жүргөн кезде. Анан жазылган учурда эле бул китеп элдин колуна түшкөн. Өтө пайдалуу китеп. Ар бир адам жашоосунан орун ала турган китеп. Себеби үйдө деле сабак өткөнгө, медреселерде дагы сабак өткөнгө, ар бир адам өзүнүн жашоосуна үлгү алганга күнүмдүк азык катары керектүү болгон китеп да. Ошол жакта жүргөндө ниет кылып койдум эле. Кудайым буйрса иншалла ушул китепти бир которуп, өзүбүзгө ылайыктуу кылып бир чыгарабыз деп. Аллах Таала мына мүмкүнчүлүк берип, жакында эле чыкты, сатка чыга элек. Баспаканадан чыгардык, этика энциклопедиясы деп. Себеби энциклопедия анткени баардык нерсени өз ичине камтыйт. Жада калса күнүмдүк баягы жаңы оокаттардын деле жолдомолору бар. Кантип уюлдук телефонду иштетесиң, кантип чаласың, кандай гудокторду коесуң, ошого чейин мисалы адептер айтылган. Өзгөчөлүгү бул китептин ар бир адеп айтылат, астына далили келет. Адеп айтылат, астына далили келет. Же Курандан, же хадистен, же уламалардан, фикх, же башка китептерден ошо ар бир адептин аркасынан далилдери менен мыкты деңгээлде бир түзүлгөн китеп да иншалла. Ошо Кудайым берсе иншалла убакыт болдур замат, шамдан кийин сабак өтө беребиз. Бүгүн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын элчилигине, пайгамбарыбызды пайгамбар дегенден кийин кандай адептер сакталыш керек? Ошого байланыштуу маселелер. Биринчиси, пайгамбарыбызга ага Алланын салам салаваттары болсун, толук ишенүү, иман келтирүү. Биринчи эле пайгамбарыбызга толук ишенебиз, иман келтиребиз, жүрөктөн тастыктап пайгамбарыбызды пайгамбар деп ынанабыз. Кур'ан-ы Каримде Фатх сүрөсүнүн 9-аятында Аллах Таала айткан: "Литу'мину биллахи ва расулихи ва ту'аззируху ва туваккируху". Алла Таала айтты: "Силердин Аллага жана анын элчисине иман келтирүүңөр үчүн, аны урматтап, кадырлап жүрүшүңөр үчүн жана аны эртелик кеч арулап турушуңар үчүн силерге пайгамбар жибердик". Демек пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын келүү максатынын бири Алла Таала Кур'ан-ы Каримде өзү айтып атат: "Ага иман келтирүүңөр үчүн, ага ишеним тутуңар үчүн биз силерге пайгамбарды жөнөттүк" дейт. Демек пайгамбарыбызды пайгамбар деген ким? Пайгамбар деген Алла тараптан аянды алып келип, элди акыйкатка чакырган, элге үлгү болуп келген Аллах Тааланын элчиси да. Пайгамбарыбыз демек сиз менен биздин таза, туура жолду түшүндүргөн бул Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам болуп эсептелет. Ал заттын кандай кийингени, ал заттын кандай ойлонгону, күндөр түндөрдү кандай өткөзгөнү толугу менен Аллах Таалага сүйкүмдүү болгон, Аллага жаккан жана сиз менен биздин кыяматка чейин ар бир адам жашоосуна туура жолду көрсөтө турган пайгамбар деп иман келтирет экенбиз да.
Экинчи адеп, пайгамбарыбызга ага Аллахтын салам салаваттары болсун, моюн сунуу. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala aytat: "Ya eyyuhellezine amenu ati'ullaha ve ati'ur rasula." Nisa suresinin 59. ayatında. O iman keltirgenler Allah'a moyun sungula, jana paygambarga moyun sungula. Negizinen bul жерде ыкманы карасаңыз, ati'ullaha ve ati'ur rasula. Allah'a moyun sungula, jana paygambarga moyun sungula. Эки жолу кайталанып келип атат. Moyun sungula деген сөзчү. Негизинен атиуллаха ва расулаху деп койсо жетиштүү болмок да. Аллага жана анын элчисине моюн сунгула деп туруп жана менен эле айтып койсо болот. Жана менен айтып атса дагы, бирок этишти эки жакка тең кайра кайталанып келди. Бул дегени Аллага кандай моюн сунуу зарыл болгондой, адам ийгиликке жетүү үчүн, туура жолдо болуу үчүн пайгамбарыбызга да ошондой эле моюн сунуш керекпиз да. Аллах Таала менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөттөрү бар го. Экөөнүн ортодо эч кандай айырмасы жок, деңгээли бирдей эле. Алланын сөзү Кур'ан-ы Карим. Кандай ага ишениш керек? Кандай деңгээлде Кур'андагы айтылган сөзгө амал кылыш керек? Ошондой эле сүннөттөргө дагы, пайгамбарыбыздын хадистерине дагы ошондой деңгээлде ишенип, ошондой деңгээлде амал кылуу керек. Болгону сүннөттүн даражасы Кур'андан төмөнүрөөк турат. Эмне себептен хадистердин даражасы Курандан төмөнүрөөк? Себеби пайгамбарыбыздын айткан сөзүнүн бизге чейинки улануусунда шек күмөндөр пайда болуп калат да. Болбосо пайгамбарыбыздын аннык айткан сөзү, мисалы сахабалар пайгамбардан укту да, пайгамбарыбыз бирдекени кылгыла деди, же кылбагыла деп айтты. Ошол пайгамбардын айткан сөзү Кур'андагы эле кылгыла кылбагыла дегендин деңгээлинде бирдей амал кылуу жана ишеним тутуу акысында. Экөө бирдей эле болот. Пайгамбардын айткан сөзүнө, буйругуна моюн сунбасаңыз күнөөкөр болосуз, кандай Куранга моюн сунбаганда күнөөкөр болгондой. Пайгамбарыбыздын буйругуну четке кагып ишенбей, жок бул десеңиз имандан чыгасыз, капыр болосуз, кандай эле Кур'ан-ы Каримди четке какканда капыр болгондой. Бул хадистердин болгону бизге жетүүсүндө бир аз алсыздыктар пайда болуп калат кээ бир ыкмалар менен. Ошол себептен хадистин деңгээли Курандан түшүп калат да. Төмөнүрөөк болуп калат. Болбосо бирдей эле Алла эмне деп айтты, ошону эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям вахий аркылуу пайгамбарыбыз деле хадиси Алла тараптан айтылган. Хадистер негизинен бизге чейинки келип байланганда үчкө бөлүнөт. Бир хадистердин түрү бар, мутаватир деп коет. Бир хадистердин түрү бар, машхур деп коет. Анан хабарул ахад деп коет. Хабар вахидтер. Мутаватир дегени бул эң күчтүү хадистер. Ал дегени пайгамбарыбыздын доору сахабалардыкы, анан экинчи доор табиин, сахабаларды көргөндөрдүн доору, үчүнчү доор табиин, ошо табииндерди көргөн доорлор. Ушул 3 доор исламдын алтын доору деп айтылат. Булардын туура жана булар далил, исламдагы далил катары болгон доор экендигине пайгамбарыбыз өзү күбө өткөн. Хайрул куруни харни, суммалладини ялунахум, суммалладини ялунахум. Доорлордун эң мыктысы менин доорум деген. Сахабалардын доору. Андан кийин буларга жакын келген, анан буларга жакын келгендер. Демек ушул 3 доорго буну алтын доор деп коюлат. Булардын учуру бизге далил катары болуп эсептелет. Мутаватир деген хадис кайсыл? Эң күчтүү хадис. Ага андагы айтылган сөзгө амал кылуу зарыл, важип, милдет. Аны четке каксаңыз имандан чыгасыз. Бул кандай хадистер? Бул ушул 3 доордо тең. Ушундай деңгээлде хадистер көп, аны риваят кылуучулар болгон. Көп адамдар ушул хадисти риваят кылган жана көп жерлерде риваят кылган. Алардын баары эле калпка чогулуп калды деп бул акыл кабыл кылбайт да. Азыркы учурда кабарларды жеткирүү өтө жеңил болуп калган учур. Бирдекен тартып эле интернетке кирсең бүткүл аламга тарап кетет. Бирок мурдакы заманада, мисалы Куфада пайгамбарыбыздын бир хадиси айтылып атат. Басрада пайгамбарыбыздын бир хадиси айтылып атат. Бухарада пайгамбарыбыздын бир хадиси айтылып атат. Мединада пайгамбарыбыз айтылып атат. Маккада пайгамбарыбыз айтылып атат. Таифте пайгамбарыбыз ушундай деди деп. Бир сөз бир канча жерлерде жана бир канча көп адамдар ошол эле хадисти риваят кылып атат да. Демек бул шек күмөнсүз пайгамбарыбыздын сөзү болуп табылат да. Себеби ошончо адамдардын баары калпка чогулуп калды деш, яны бири-биринен угуп алып анан кийин бир сөзгө келип алды деген бул акылга сыйбайт да. Мисалы бир айылдан, сиз кайсы айылдансыз? Ысык көлдөн, Мисалы Каракөл, Каракол, Ысык көлдүн Караколунан. Бир адам келди, Караколдон келип туруп айтты, ушундай окуя болуптур деди да. Анан ада угуп койдуңуз. Экинчи адам келип айтты, дагы эле Караколдон.
Ушундай болуптур деп. Үчүнчү адам келип айтты, ошол эле кабарды да алда караколдон ушундай деп айттыр. 10 адам келип айтса дагы, бирок onu тең калп сүйлөп коюшу мүмкүн да. Себеби бир жерден келип атат аларчы. Бардыгы алданып калуусу да ыктымал, же бардыгы бир сөзгө келип алып туруп, алдаймын деп ниет менен атайын алдашы да мүмкүн да. Бирок бир адам Караколдон 10 адам айтып атат, Кара Суудан 10 адам айтып атат, Кара Көлдөн 10 адам айтып атат, Өзбекстанда Ташкентте 10 адам ушу сөздү айтып атат, Тажикстанда 10 адам ушуну айтып атат, Казакстанда 10 адам айтып атат. Алардын баары калп сүйлөп койду деш, бул акылга сыйбайт да. Мурдакы заманан эске алып айтып атабыз. Ошондой хадисти не деп коет экен? Мутаватир дейт. Бул эң күчтүү деңгээлдеги хадистер да. Эң күчтүү деңгээлдеги. Ага ишенүү милдеттүү түрдө, ага иман келтирүү дагы, амал кылуу дагы милдеттүү түрдө болуп калат. Андан кийинки деңгээл машхур хадис дегендер бар. Машхур хадис дегени башталышы хабар вахиддей болгон. Мындайча айтканда көп адамдар риваят кылган эмес, азыраак адамдардан риваят кылган. Андай адамдардын риваятын укканда күмөн пайда болуп калат, балким калптыр дегенчи. Бирок экинчи доордо же үчүнчү доордо сахабалардын учурунда хабар вахиддин деңгээлинде, бирок андан кийинки доордо табииндердин заманасында же табииндердин заманасында баягы мутаватир деңгээлине өтүп кеткен да. Элдердин баары ошол хадисти айтып калган. Буларды машхур деп коет. Хабар вахид деген 1, 2, 3 же андан көп, бирок мутаватир деңгээлине жетпеген деңгээлдеги риваятчылардын 3 доордо тең риваят кылган хадистерди хабар вахид деп коет. Жана ошо хабар вахидтер өтө көп хадистер. Буларчы. Ошо хабар вахид негизи хадистер өтө көп. Демек пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул жерде эмне үчүн айтып кеттик? Пайгамбардын сөзүнүн зарылчылыгын айтып атам да. Пайгамбарыбыздын айткан сөзү барго, бул милдеттүү түрдө аткарыла турган нерсе. Бизде ушундай да баягы фарз, важип, сүннөт, нафил деп туруп, шариаттагы нерселер ушинтип 4кө бөлүнөт да. Шариатка берилген буйруктарчы, таклифи жактан. Пенде, Аллах Таала пендени милдет кылуу жактан бөлгөндө усулда 4кө бөлүнөт. Фарз, важип, сүннөт, нафил депчи. Анан ошо деңгээлде бөлүп туруп биз сүннөттү жеңил көз караш менен карап калабыз да. Бул сүннөт экен да, бул фарз эмес да эми, бул важип эмес да депчи. Бирок негизинен пайгамбарыбыздын хадиси, айткан сөзү, эгерде анык болсо, ага амал кылуу, ага ишенүү милдеттүү түрдө да. Бир жолу бир медреседе чоң уламалардын жыйыны болуп, ошол жерде бир маселе каралып атат. Бул маселе ислам шариятындагы өкүм деңгээли кандай? Фарзбы, важиппи, бидатпы, сүннөтпү, эмне? Деген анан маселе каралып отуруп, ошол жерде бир алым айтып калды, бул сүннөт эле да деди да. Бул сүннөт эле да. Десе, чоң алым отурду эле угуп туруп айтты, туура айтасыз деди. Бул сүннөт. Сүннөт бул шарият өкүмүндө карасак, бул сүннөттүн деңгээлин алат. Бирок сиз айткан сөзүңүз тон бар го, сүннөт эле да деп айтканыңыз бул туура эмес деди да. Сиз ар кандай экен да, мисалы бирөө ассаламу алейкум деп учурашкан башка, ассаламу алейкум деп учурашып койгон башка да. Же ассаламу алейкум деп эле кетип калган башка да. Бул сүннөт эле да эмес, бул сүннөт деп айтыңыз деди да. Бул сүннөт деп айтыңыз. Сахабалар менен биздин айырмабыз эмне? Алар сүннөт деп аны үчүн жан берет эле, биз сүннөт да деп таштап коюп атабыз да. Эми бул сүннөттен, бул адеп да деп туруп эле таштап коюп атабыз да ал нерсеничи. Исламда урматтуу туугандар да чоң нерсе, кичинекей нерсе деген нерсе жок. Баары Алланы разы кыла турган нерсе. Баардыгы адамды адам кылып тарбиялай турган нерсе. Чоңдорду эле алып алып кичинекей нерсени таштап койсок, динибиз биздик өтө мындай хуник, коркунучтуу бир дин болуп калат. Мисалы адам баласы адам болуш үчүн башы болуш керек, жаны болуш керек, туура. Кулагын кесип койсоң, кичинекей нерсе, кулаксыз деле адам боло берет. Кашыны кырып койсоң, кичинекей нерсе, кашсыз деле адам боло берет. Тилини кесип койсоң, тилсиз деле адам боло берет. Көзүн оюп койсоң, көзсүз деле адам боло берет. Бирок өтө кебетеси суук, аны менен сүйлөшкүң келбеген, көрсөң үрөйүң түшө турган бир адамга айланып калат да. Бирок адам. Ошондой эле сиз жашооңузда бир гана парз деле кыла берсеңиз, важиптар деле аткара берсеңиз, сүннөт, адеп, мустахабтарга эгер көңүл бурбай турган болсоңуз, сиздин исламыңыз ошондой эле болуп калат да. Мечитте мусулман болосуз, башка жерде башкалардан айырмалай турган сиздин эч нерсеңиз калбай калат. Ошондон урматтуу туугандар, пайгамбарыбызга болгон адепте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алып келген нерсеге толук моюн сунуу дейт. Бардык алып келген жашоосуна моюн суналы. Пайгамбарыбыз алып келген нерсени жашообузга алып келели. Атиуллаха ва расула лааллакум турхамун. Куранда Алла айтат, Аллага моюн сунгула. Пайгамбарыбызга моюн сунгула, пайгамбарга моюн сунгула. Лааллакум турхамун. Мүмкүн силер Алланын мээриминде болосуңар. Алланын рахматын кааласаңар, пайгамбардын жашоосуна келгиле.
Allah'ın mehriminde bolosуңар. Пайгамбардын жашоосу бардык жерде рахмат. Мечитте пайгамбарыбыздын амалын кылсаңыз, мечитте рахмат. Үйдө пайгамбарыбыздын амалын кылсаңыз, үйдө рахмат. Жумушуңузда пайгамбарыбыздын амалын кылыңыз, жумушуңузда рахмат. Түрмөдө отурасыз, пайгамбарыбыз жашагандай жашаңыз, түрмөдө Аллахтын рахматы сиз менен бирге. Ооруп атасыз, бейтапканадасыз, пайгамбарыбыз кылган амалдарды кылыңыз, ошо кайсы заманадасыз, ким болбоңуз, каерде болбоңуз, пайгамбарыбыздын амалын кылсаңыз, Аллахтын рахматы дейт. Лааллакум турхамун. Аллахтын рахматын каалайсыңарбы? Пайгамбарга ээрчи келет. Пайгамбарга моюн сунгула. Демек пайгамбарыбыз алейхиссалату вассаламга болгон адептердин бири пайгамбарыбызга ишенип, экинчиси пайгамбарыбызга моюн сунабыз. Пайгамбарыбыз алып келген жашоону чын жүрөктөн кабыл кылып, ошону азамат көз караш менен карап, жашообузга алып келебиз. Үчүнчү адеп, пайгамбарыбызга, ага Аллахтын салам салаваттары болсун, болгон сүйүүнүн үстөмдүү болуусу. Пайгамбарыбызды бардык адамдардан артыгыраак жакшы көрүү. Буга далил İmam Bukhari rahmatullah rivayet kılan hadis, "Kâle Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, la yu'min ahadukum hatta akuna ahabba ileyhi min validihi ve valadihi ve nas ecmaîn." Sizlerden biriңердин dagı imanı toluk bola albayt. Men aga atası, balası, bu жалпы adamlardan süykümdü bolmoyunca deydi. Men alarga toluk süykümdü bolmoyunca anın imanı tola albayt deydi. Demek Peygamberimizdin adepte Peygamberimizin süyüsü жүрөгүбүздө эң мыкты деңгээлде, бийик деңгээлде орун алыш керек экен да. Себеби сүйүүгө себеп боло турган булактардын бардыгы эң бийик деңгээлде Peygamberimizге чогулган. Ал булактардын бири эле төмөн деңгээлде эле бирөөдө болсо, сиз аны жакшы көрүп каласыз, баары жакшы көрүп калмаксыз. Ошол сүйүүгө себеп боло турган булактын бардыгы эң мыкты деңгээлде бул Peygamberimizде бар да. Сулуулук десеңиз, эң сулуу. Кулк мүнөздүү десеңиз, эң кулк мүнөздүү. Берешен десеңиз, эң берешен. Жакшылык кылган мага десеңиз, эң көп жакшылык кылган пайгамбарыбыз сизгечи. Бардык тармактан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эң мыкты деңгээлде жеткен, ошондуктан баарына караганда пайгамбардын сүйүүсү жүрөктө үстөн болуп туруш керек да. Пайгамбарды көбүрөөк жакшы көрүш керекпиз. Кийинки адеп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын эң абзел экендигинде ишеним болуу. Махлуктардын ичинен, жаралгандардын ичинен эң абзел махлук Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам. Биринчи орунда Алла, андан кийин эле Алла Таала Халик. Эч бир мисал берилбейт, эч бир салыштырылбайт. Эзелтен бар, түбөлүккө кала турган, эч кимге муктаж болбогон, жападан жалгыз Алла Таала, эч бир айбы жок болгон. Бирок махлуктардын ичинен Алладан кийинки эле деңгээлде бул Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам. Махлуктардын эң абзели пайгамбарыбыз деп иман келтиребиз. Себеби буну пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзү айткан, Дарамида, Мишкатта келген хадис. Кала Наби саллаллаху алейхи ва саллам, "Ана qaidul mursalin ва ла фахра." Мен бүткүл пайгамбарлардын жетекчисимин, мен буга мактанбаймын дейт. Yani Peygamber aleyhissalatu vesselam özünün makamını aytıp koydu, maktanbastan, kiçpeyildүүлük menen, men bütkül peygamberlardın, men nesimin deyt? Bütkül peygamberlardın jetekçisimin deyt. Eң aldıdaq adam. Yani bu emne degen söz? Emne üçün peygamberlardın eң mıktısı peygamberimiz olsa, bütkül adamlardın mıktısı olup kalat. Sebebi bütkül mahlukların içinen eң şarapatlı bul adam balası. Adam ballarının içinen eң mıktılar bul sahabalar. Sahabalardan içinen eң mıktılar, sahabalardan dağı mıktılar, bular peygamberler. Peygamberlerden barından eң mıktısı Muhammed Aleyhisselam aytıdat, men aladın jetekçisimin de odat da. Demek mahluklardan jaralganların içinen eң mıktı bul Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olur. Söyle kelimedele qarаңыз, la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah. Allah özünün atının aldına çoğu Muhammed Aleyhisselam özünün pendesinin atını koyup koyğanda, mahluktan atın koyup koyğan. Peygamberimizin qanday dengelde ekendigini düşünsök болады. 5-nji adep bardıq peygamberlardın mörü ekendigine işenim keltiriyor. Peygamberimiz eң akırkı peygamber. Andan keyin bir de peygamber gelbeyt dep işenүү bul dagı peygamberimiz bolgon adep. Kur'an-ı Kerim'de Ahzab suresinin 40. ayetinde Allah Teala aytkan: "Ma kana Muhammedun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah ve khataman nabiyyin." Muhammed aleyhisselam sizlerden bir erkektin dağı arаңardağı bir erkektin dağı atası bolgon emes. Birok al Allah'ın peygamberi, elçisi jana бүткүл peygamberlardan möörü bolgon deyt. Demek Kur'an'da Allah öz aytıp atat, kıyamatqa çeyin Muhammed peygamberimizden keyin hiç bir elçi peygamber kelbeyt.
Kim эгерде элчиликти доолонуп чыга турган болсо, мага аян келип баштады, мен тигиндей кылдым, акыретти көрүп келдим, силерге мындай жолдомо айтам деп өзүнчө бир теңирчилик болобу же башка болобу бир диндерди айтып баштай турган болсо, анын бардыгы сыйкырчы, жалган болуп гана эсептелет. Ал эч кандай Алладан келген аян эмес, ал пайгамбар эмес. Мухаммад алейхиссалам акыркы пайгамбар деп Кур'анда Аллах Таала өзү чекит коюп койгон. Акыркы пайгамбар дегенде мааниси дагы ушул. Анын лазым чыккан мааниси ушул. Акыркы пайгамбар болгондон кийин, демек башкаларды жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу милдети ар бирибиздин мойнубузда жүктөлгөн деген сөз. Себеби эл бузулуп атат. Балаңыз мисалы телефонго эле байланыштуу канча деген азыр фитналар бар туурабы? Канча деген туура эмес нерселер, маалыматтар менен, туура эмес тарбияттар менен чоңоюп атат. Эми келечекте дагы канча чыгат, канча бузукулуктар пайда болот, Алла билет да. Күндөн күнгө кыскасы жашоо буза турган нерселер көбөйүп кетип атат адам жашоосундачы. Эми ошончо бузукулуктар көбөйө берет. Анан кийин сиз менен биз мээнет кылып, пайгамбар дагы келбейт. Бул адамдын акылына сыйбай турган нерсе да. Пайгамбар келбейт дегенде маанисин эле түшүнсөк болот. Демек мээнет кылуу биздин мойнубузда жоопкерчилик. Элчи келбейт, канча адам бузулбасын, канча аялдар бузулбасын, канча бажа-бас көбөйбөсүн, дагы эмне деген нерселер чыкпасын, бир да пайгамбар келбейт. Бул дегени, демек ушул мээнет, жакшылыкка чакыруу элдерди, жамандыктан кайтаруу, тыюу, бул ар бирибиздин мойнубуздагы милдет деген маани чыгып калат. Демек пайгамбар алейхиссалату вассалам болгон адеп, пайгамбарлардын мөөрү эң акыркысы деп иман келтиребиз. Ошондой эле 6-чы адабы пайгамбарыбыздын маасум экендигине, күнөөдөн сакталгандыгына ишенүү. Фихул акбарда мындай матн текст келет. Ал-анбия алейхимуссалам куллухум муназзахуна анис-сагаири вал-кабаири вал-куфри вал-кабаихи, яъни qabla an-nubuwwati ва ba'daha. Пайгамбарлардын баары бир эле Мухаммад алейхиссалам эмес, канча пайгамбар болсо, ошол пайгамбарлардын бардыгы кичинекей жана чоң күнөөлөрдөн алар таза. Вал-куфри вал-кабаих, жана куфр, капырлык, Кудай Таалама ишенбей кое турган бир кыймыл аракет же сөз же ишенимге келип калуу. Капырлыктан, вал-кабаих, жана туура келбей турган ыплас, туура эмес мамилелер. Ден пайгамбарлардын бардыгы таза, пайгамбар болуудан мурун, пайгамбар болгондон кийин дагы дейт. Демек, маасум деп коет, Кудай Таалам тараптан кайсы бир пендесини пайгамбар кылуу тандоосу болсо, ошол пендеге Алла тараптан колдоо көрсөтүлөт да, ал адамга күнөө кылбай турган бир жөндөм берип коет. Ошол күчтүн, ошо жөндөмдүн себебинен адам күнөө кылбай калат. Пайгамбарлар бардыгы кичинекей жана чоң күнөөлөрдө капыр болуп калуу жана туура эмес, лайыксыз кыймыл аракеттерди кылуудан пайгамбарлар Алла тараптан колдолуп сакталынган адамдар болуп эсептелет. Ошондон кээ бирлер мисалы ушундай бир окуялар айтылып калат. Муса пайгамбар Аллага кайрылды. О Алла, сен уктайсыңбы деди. Анан Алла Таала айтты, оң колуңа суу алгын, сол колуңа суу алгын идиште деди. Анан туруп олтуруп, уйкусу келип кетип, үлгүлөп кеткенде колунан суу төгүлүп кетти. Анан Алла айтты, мына көрдүңбү Муса, мен уктай турган болсом, алам эмне болуп кетет, сенин колуңдагы суу төгүлүп кетип атат деп айтты дейт. Мындай окуялар жок да. Себеби биздин акыйдага, негизи Ахлус-сунна вал жамааттын акыйдасына туура эмес келе турган, бул адамдар ортосунда эл оозунда токулуп калган эле бул окуя. Себеби биз айтып атабыз, пайгамбарлар, алар сакталынган, алар туура эмес ишенимде болбойт. Кудай Тааламдан жахил болуп, Алланы тааныбай калбайт. Кудайды таза таныган адамдар болот пайгамбарлар. Алланы таза тааныйт, алар ширк кылбайт. Пайгамбар болуудан мурун дагы, пайгамбар болгондон кийин дагы. Ширк болбойт аларда, мындай суроо чыкпайт. Алла Таала сен уктайсың, уктабайсыңбы депчи, бул ширк да, бул махлук окшотуу да. Андай суроо чыкпайт пайгамбарларданчы. Демек бизде кандай ишеним экен? Пайгамбарлар күнөө кылбай турган, Алла тараптан сакталынган адам деп иман келтирет экенбиз. 7-нчи, пайгамбарыбызга бир аз болсо да каршылык кылуудан сактануу. Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала айткан: "Ва ма юшакикир расула мин ба'ди ма табайяна лахул худа ва яттаби' гайра сабилил му'минин нуваллихи ма тавалла ва нуслихи жаханнам ва саат масира." Ниса сүрөсүнүн 115-аятында Аллах Таала айтат: "Жана кимде ким өзүнө туура жол анык болгондон кийин пайгамбарга анын өкүмүнө каршылык кылса, жана момундардын жолунан башка жолго ээрчисе, аны тандаган жолунда жөн коебуз, жана аны тозокко жеткиребиз, ал кандай жаман жай" дейт.
Демек пайгамбарга каршы чыккандарга биз тозокко киргизебиз жана ал кандай гана жаман кайтып бара турган жай деп Аллах Таала коркутуп эскертип жатат. Демек пайгамбарыбыздын чечимине, пайгамбардын алып келген жашоосуна кыпындай дагы каршылык кылуудан сактаныш керек экенбиз. Пайгамбардын чыгарган чечимине каршы болмой жок. Жол пайгамбар бир чечим чыгарса, ал чечимге разы болбой Hazreti Ömer Razı'nın gelip alıp Peygamber şinti odat degende çıgarıp öyle kılıç bilen başını uçura çapkan. Allah'ın elçisinin çeçimine sen narazı bolasın bu demiş. İki cüzdü degen sözde. Şondan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam alıp kelgen çeçimge razı boş kerekmiz. Köp adamlar var meçitke namaz okuyut, sakal koygon. Karasan musulman ele da, musulmanın sürötü. Biroq musulmanlar ekiге bölünет da. Köp жерге барганда ben aytam, musulmandın originalı var, anan kitayskisi var demiş. Nak musulman var, anan keyin jasalma musulman var da. Jasalma musulman деген оригинал musulman kim? Кичинекейинен баштап динде сугарылып, динде чоңойгон бала да. Жаш кезинен балакатка жетиши менен намаз окуган, балакатка жетиши менен орозо кармаган, Кудайды таныган, уяттуу, адилеттүү, чынчыл, кичипейил, райымдуу, кечиримдүү, мээримдүү, сабырдуу, көтөрүмдүү кичинекейинен тарбияты болгондо. Бул чыныгы мусулман. Мусулман болуп чоңоюп келатат. Ал эми жасалма мусулман, китайский мусулмандар кандай? Жасалма мусулмандар баягы кирбеген эч бир бурулушу калган эмес да. Бардык поворотторго кирип чыккан, жашоодо бардык нерсени көргөн, анан кийин тоба кылып, Кудай Таалам жүрөгүнө иман нурун салып, анан кой айнанайын деп намаз окуп калган, 1-2 жыл кырынбай койгондо сакалы өсүп кеткен, ошентип анан мусулман болуп калган да. А бул жасалма да. Жасалмадан ар кандай нерсе чыгып кетет. Намаз окуганда жакшы мусулман боло алат. Бирок кээде мамиледе аласа береседе, акчаларда башка нерсеге келгенде өзүнүн туура эмес кыймыл аракети чыгып кетет да. Себеби жасалма да. Анча-мынча чыгып кетет да. Ошо кээ бирлер ушундай болуп калат, өткөндө эле бирөө чалып сурап атат да. Намаз окуган башка нерсе дейт. Мамиле кылдык. Бирок келиңиз, муфтиятка келиңиз, ислам шариаты боюнча чечип алалы десе, келбей атат. Жок, баары бир бересиң, сен алгансың деп эле өзүнүкүн бербей атат дейт да. Şeriattın çeçimine narazı olgan, Allah'ın çeçimine narazı olgan, Peygamberin hükümüne narazı olgan, Allah aytып атат, аны biz tozokko jetkirебиз, kандай gana jaman jer al jer depçi. Yani her bir mamileni İslami çeçim menen çıgarıp algandın hareketini kılalı. Şeriatka layıklı baştaylı, bütürgöndө dagı İslam'ın çeçimi menen oşogo razı bolup, kimdin paydasına, kimdin ziyanına çeçim çıktı, İslam adilettүү, sizge jөн эле zulumdu kılbayt, oşo çeçimge razı bolup durup çeçtirip alış gerek. Keyinki adep Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de sүйүүдө чектен ашпоо. Башкача айтканда Алла Таалага өзгөчө болгон кайсы бир сыпатты пайгамбарыбызда дагы бар деп ишенип албоо. Пайгамбарда болгон сүйүүдө чектен ашып кетпе. Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem өзү Şemail Tirmizi'de kelgen hadiste mындай дейт. La tutruни kama ataratin nasara İsa ibn Maryam. İnnema ana Abdullah. Faqulu Abdullahi ve rasuluhu. Siler meni İsa ibn Maryam'dı, İsa peygamberdi, Nasaralar, Hristiyanlar kanday ötü maktoodu aşa çapkanda meni de anday aşa çap maktabagıla deydi. Maktoodu aşa çapbagıla. Siler balkim aytkıla men Allah'ın gana pendesimin. Ошондуктан Abdullahi ve rasuluhu deb aytkıla. Allah'ın kulu jana peygamberi deb. Ne deb aytabız? Aşhadu an la ilahe illallah ve aşhadu enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Allah'ın abidi, kulu, anan Allah'ın elçisi deb aytabız da. Elçisi ekinci gelet, kul ekendigi birinci aytılат. Sizler ушинтип aytkıla deyт. Rasul degende birinci koyup alıp, paygambar deb oturup, anan paygambar болгон ишенимде aşa çağıp ketip, beni körüp turat, bilip turat, je dagı bir başka İsa, Hristiyanlar İsa'nı Kudaydın balası Kuday deb algan siyaktуу ишенимге ketip kalbagıla deyт. Meni maktoodu öte aşa çapbagıla deb Peygamber Aleyhisselam özü eskertken. Ошондуктан kul ekendigini, pende ekendigini birinci kokkom da ayтканда pende de bar sıfat var. Bazarda жүрөт, тамак аш жейт, чарчайт. Пендедеги бар sıfattар пайгамбарыбызга кадимкидей пенде болгон, бирок Алла тараптан тандалып, вахий түшүп, пайгамбарлыкка, кызматка кабыл болгон адам. Дайыма пайгамбарыбызга салам салават айтуу. Кала Наби саллаллаху алейхи ва саллям аулан нас би яумал кıyama аксарухум алейя салатан. Tirmizi'de kelgen hadis, kıyamet күндө adamların arasından menin şapaatıma, boluşuma, ortomçuluğuma en hukuktуу adam maga köp salavat aytkan adam. Peygamberimize kim köp salavat aytıp жүргөн bolsa, oşol adamga Peygamberimiz aleyhissalam şapaatынан en çoğ ülüş berilet. Kim köp salavat aytkan bolsa sallallahu aleyhi ve sellem. Salavat aytkandın manisi bul degeni
sallallahu. O Allah sen Muhammed aleyhissalamga öz rahmatыңды бер деген сөздү. Өзгөчө жума күнү пайгамбарыбызга көп салават айтыш керек. Себеби пайгамбарыбыз айткан, жума күнү силердин салаватыңар мага көрсөтүлөт деген. Эки периште бар, салават айтсаңыз, паландын улу паланчы сизге Алланын элчиси салават айтты деп туруп жеткизип берет. Пайгамбарыбызга белек тартуулоону кааласаңыз, көп салават айтыңыз да. Көп салават айтыңыз. Салават айтканда адамдын жүрөгүндөгү ооруларга шыпа болот. Текеберлик кетет, көрө албастык кетет, тынчсыздануу кетет. Ошондой эле жүрөктөгү сезимталдуу оорулар деле пайгамбарыбызга салават айтуу аркылуу айыгып кеткен окуялар өтө көп кездешкен. Салаватты көп окуйлу. Салаваттын мааниси, о Алла, пайгамбарыбыз мага өтө көп жакшылык кылды. Күндү күн дебей, түндү түн дебестен канча ыйлап бар жашоосуну мен үчүн берип кетти. Азыр да кабырда ыйлап жатат, кыяматта дагы мен үчүн ыйлайт. Пайгамбарыбыздын мага кылган жакшылыгы өтө көп. Мен ага рахматын өзүм айта албаймын. Өзүң ага рахмат айтып койчу деген маанида. Саллаллаху. О Алла, өзүң рахматыңды түшүр Мухаммад пайгамбарга. Жана тынчтыгыңа алгын дегендин мааниси, мен аксын бере албайм. Мен рахмат айта албаймын. О Аллахым, өзүң эле рахмат айтып аксыны бергин деген дуа. Шонда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга колдон келишинче көп салават айталы. Эң сараң адам ким? Пайгамбарыбыз айтат, мен анын атын эскерсем, анда мага салават айтпаса, Мухаммад деп айтылса, саллаллаху алейхи вассалам деп айтпаса, мына ошол адам эң сараң адам деген. Түрдүү учурда айтыла турган салаваттар бар. Ошолорду иншалла өмүрүбүздө жок дегенде, бирден болсо дагы ар бир учурдагы амалдарды бир кылып койгондун аракетин кылалы. Субхана раббика раббил иззати амма ясифун ва саламун алал мурсалин. Алхамдулиллахи раббил